19 жаштагы жигит 4-классымдан бери 3 эркек зордуктап жүрдү деп милицияга арыз жазды. Супер KG порталына Жалал Абад облусунун Чаткал районунун 19 жаштагы тургуну кайрылып, 2010 жылдан бери бөлөлөрүм коркутуу, үркүтүү жолу менен зордуктап жүргөн деп билдирди. Редакция бизге кайрылган адамдын аты жөнүн ачык бербейт. Ал бир жума мурун милицияга арыз жазган. Алгач 4-классымда болду. Бөлөлөрүмдүн үйүнө конокко барганбыз. Эшикте ойноп жүрсөк эле мени бир бөлөм малиналардын арасына жетелеп алып барды. Мен ойнойт экенбиз деп ойлогом, бирок бир аздан кийин кармалап тийишип баштады. Менин күчүм жеткен жок, шымымды чечип жаман ишин кылды. Ыйлап жатсам бирөө жарымга айтсаң өлтүрүп коем деп кетип калды. Мен ыйлап анан үйгө кирдим. Ошондо 2010 жылдан 2015 жылга чейин 2 бөлөмдөн кордук көрүп келдим. Ал эми 2015 жылдан кийин Каныш каяга келгенде кошунамдын баласы зордуктап жүрдү. Ал 2000 жылы туулган бала эле. Акыркы жолу 2021 жылдын 15 январында болду. Ошондон кийин милицияга арыз жазууну туура көрдүм дагы милицияга арыз жаздым. Канча жолу аракет кылдым. Бирок коркуп айта албай жүргөм. Эми туугандарым дагы бул окуя боюнча билгендиктен аларга ишенип бул зөөкүлөрдүн аягына чыгайын деп чечтим деп билдирет жабырлануучу адам. Жабырлануучу милицияга арыз жазгандан кийин Ош шаарына экспертизадан өтүүгө барган. Анда артында айрылып, кайра бүтөлгөн белгилер бар экендиги белгилүү болгондугун жабырландым деген адамдын эжеси айтат. Бул боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматына кайрылып, төмөнкүчө маалымат алдык. 26 январ күнү Чаткал райондук ички иштер бөлүмүнө 20 жаштагы эркек бала арыз менен кайрылып, 2011 жылдын жай айынан баштап 2012 жылдын кыш айына чейин бир тууган 2 бөлөсү, 2015 жылдын март айынан 2021 жылдын 15 январына чейин башка дагы бир бала күч колдонуп зордуктап келгендигин, аталган жарандарга мыйзам чегинде чара көрүп берүүсүн суранган. Аталган факты Чаткал райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иштери уланууда деп билдирди маалымат кызматынан. Булак Супер KG.